Жалал-Абадта эл аралык террордук топтун мүчөсү кармалды. Жалал-Абад облусунун 1995-жылы туулган тургуну жалданмачылык беренеси боюнча издөөдө жүргөн Жаран кармалды. Ал УКМК тарабынан эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрүнүн жана согушкерлердин Кыргыз Республикасынын аймагына кирүү каналына бөгөт коюу алкагында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында колго түшүрүлгөн. Маалыматка ылайык, кармалган адам 2015-жылы Сирияга кетип, диверсиялык террористтик атайын даярдыктан өткөн жана эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү болуп Сирия өкмөтүнө каршы согушка катышкан. Кылмыштуу иштерин жашыруу үчүн КМШ мамлекеттеринин биринде эмгек мигранты катары жашырынып жүргөн. Азыркы убакта Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкек шаарында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун амири коңшу мамлекеттерден Жараны кармалды. Ал Кыргызстандын аймагында диний экстремисттик уюмдардын жашыруун ячейкаларын, иш-аракеттерин жетектеп жүргөн. Такталгандай, кармалган адам коңшу мамлекеттердин биринде Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна катышкандыгы үчүн эл аралык издөөдө жүргөн. Жасалма паспорт менен Кыргызстандын аймагында активдүү экстремисттик аракеттерин жасаган. Кармалган адам Бишкек шаарынын номер 1 тергөө камак жайына киргизилип, тергөө иштери башталган.